Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Урматтуу мекендештер, 24 апрелге карата маалымат. Бир сутка ичинде жалпысынан 20 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Башынан келаткан боюнча 322 айыккандардын саны көбөйдү. Бүгүнкү күнгө 4 бейтап Бишкек шаарынан чыгарылды. Ош шаарынан 8 бейтап, Ош областы боюнча, Жалал Абад областынан 8 бейтап кайталап алынып, анализдердин жыйынтыктарынын баары терс болуп, ошон үчүн толук айыгып үйлөрүнө кайтышты. Ошол эле учурда республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясына дагы жаңы 25 учуру катталды. Лабораториялык тестилөө жолу менен деген ушу табылып чыгып, биз дарылоого алдык. Булардын ичинен Ош областынан 3 табылып чыкты, Ош шаарында 3, Нарын областында 9, Чүй областында 4 жана Бишкек шаарында 6 учуру бар. Ошентип Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 656 учурду түздү. Булардын ичинде Жалал Абад областында 109, Ош областында 157, Ош шаарында 104, Чүй областында 42, Бишкек шаарында 147, Баткен областында 6, Нарын областында 83 жана Эскөл областында 8 учуру болуп түздү. Ошол эле учурда бир сутка ичиндеги жуктуруп алган медицина мекемелеринин кызматкерлеринин саны 10 түздү. Ош областында 2, Ош шаарында 1, Бишкек шаарында 1 учур, Нарын областында 6 медицина мекемелеринин кызматкерлери түздү. Жалпысынан ушу медицина мекемелеринин кызматкерлери 152 учур түзүп жатат. Анын ичи 50 дарыгер түздү. Калгандары ушу орто медицина кызматкерлери жана биздин кичүү медицина кызматкерлер жана ошол жерде иштеген административдик чарбалык кызматкерлерибиз. Жалпы катталган учурдун ичинен 354 аял кишилер, 302 эркек. Бүгүнкү маалымат өткөн сутканын ичиндегиси 14 аял киши, 11 эркек. 15 жашка чейинки балдардын саны 75-ти түздү. 1 жашка чейинкиси 4 боюнча туруп атат. 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 18 болду. 20 жаштан 35 жашка чейинки биздин бейтаптар 179, 35 жаштан 55 жашка чейинкиси 239 болуп атат. 55 жаштан жогоркулары 145. Бүгүнкү күндө мына 322 бейтап чыгарылып, бүгүнкү күндө биздин ооруканаларда 326сы дарыланып жатат. Оор абалда турганы 12, бүгүнкү күндө реанимация жана жандандыруу бөлүмдөрүндө 5 оорулубуз жатат. Канааттандырарлык абалда турганы 314, бүгүнкү дарыланып аткандардын ичинен каза болгондор 8. Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар. Бүгүнкү күнгө карата Бишкек шаарынын боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынган. 2020 жылдын 25 марттан 23 апрелге чейинки убакта 1458 кылмыш иши жана жоруктар катталган. Анын ичинен бети ачылганы 1326. Бардыгы болуп, комендант саат буздагы үчүн 88 жаран кармалган. Анын ичинен 73 эркек, 15 аял. Жалпысынан өзгөчө абал убагында тартип бузгандарга саны 2450. Анын ичинен эркектер 2125, аялдар 325. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын өзгөчө абал жөнүндө 28-бересине ылайык бардыгы болуп 2285 протокол. Ал эми Кыргыз Республикасынын бузуулар кодекс жөнүндө кодексинин 82 прим 1 ылайык беренесине 205 протокол түзүлгөн. Белгилей кетсем, өзгөчө абал жарыялгандан бери үй бүлөлүк зомбулук фактылар саны өсүп кетти.
алсак былтыркы жылкы салыштырмалуу 61,7% өскөн. Анткени былтыр 24 марттан 24 апрелге чейинки убакта 100 факт катталса, быйыл 162 факт катталды. Азыркы учурда баарыбыз азыр үй бүлөбүз менен үйдө отурабыз. Ошондуктан үй бүлөбүздү ар кандай зомбулуктан, урт токмоктон сактап, ынтымакка жашасак, бул оор күндөрдө өтүп, жакшы жашоого багыт алабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңдарды чын жүрөгүмдөн Орозо айынын башталышы менен куттуктайм. Бул ыйык ай ынтымакты жана биримдикти жалаң гана мусулман калкына алып келбестен бүткүл Кыргызстан элине алып келет. Ошондуктан бул майрам жалпыбыздын майрамыбыз. Тилекке каршы азыркы абал баарыбызга бирге болууга тоскоолдук жаратууда. Коопсуздукту жана ден соолукту сактоо эң маанилүү. Ошондуктан баарыңар үйдө болуңуздар. Баарыңарды чыдамкайлыкка, туруктуулукка чакырат элем. Жаңы ушул ыйык ар бир үйгө кубаныч жана жакшылык алып келсин. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Urmattu cemaat, Kur'an-ı Kerim'de jaratkan Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 147-48 ayatlarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetlerine dua kılığının, talimlerin, jana jakşı iş kılığının, sabırduluk bolunun, uşunun talimlerin beret. Murunku paygambarlardan alar menen birge koşa iman keltirip, çoğu meynet kılıp, dünyada jakşılıktardı tarkatuvchilardan sözlerinden duasından وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَاسْتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Allah'ın sözleri uşundayla, dua kılışat ele, o Rabbimiz, bizden günlerimizi keçirgin, jana bizdin işlerimizdeki israfkerçiliklerimizni keçirgin, bizdin kadamımızды bekem kılgın, turuktуу kılgın, jana kafir kavimga karşı bizge jardam bergindi. فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Jaratkan Allah Taala alarga dünyanın jakşılık sowaptorundagı berdi, ahiretin sowaptorunun jakşılığын berdi. Allah Taala jakşılıktарды berүүчү деп. Урматтуу bir туган, jaratkan Allah Taala adam balasın jakşı işlerdi kılууга jaratkan. Jakşı işlerdi kılууga ündөгөн. Allah Taala özü kim? Allah Taala Kur'an'da aytat: "Allazi halaqal maut vel hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ölüm menen jaşooну jarattı. Sizlerdi sınaş üçün kimiңер эң жакшы, эң чырайлуу амал кыласыңар деп. Жакшы иш кылуу өзү оңой эмес. Бирок жакшы ишти кылгандан кийин аны сактоо андан дагы кыйын. Кур'анда Allah Taala айтат: "Мен жаа бил хасана фалаху ашру амталиха." Ким бир жакшылыкты алып келсе, ага 10 эсе сооп беребиз дейт. Бул жерде алып келсе деген сөз айтып атат. "Мен амила бил хасана", ким амал эле кылып койса деп айткан жок. Жакшы ишти кылгандан кийин аны сактап, Алланын алдына алып барышыбыз керек экен. Жок кылып албастан. Жакшы ишти кантип сактайбыз десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисинен маалым болот. Силер билесиңер, муфлис деген ким деген? Сахабалар жооп берген. Анын колунда бир дирхам, динар, бир дүйнө эчтекеси калбай, биздин сөз менен айтканда банкрот болуп калганды муфлис деп айтабыз дегенде Пайгамбарыбыз андай деген айткан жок. Жок дейт. Кыямат күнү дейт. Bir kişi көптөгөн орозо, намаз, зекет, көптөгөн жакшы иштердин соопторун алып барат экен. Бирок ошол эле кезде анын укуктарын, мындайча айтканда, башка адамдар келип айтат экен: "Я Алла, бул мени сөккөн, паланчаны урган, акчасын алып алган, бирөөгө жала жапкан, бирөөнү каргаган, ушактаган" деп ар ким келип ал дүйнөдө эми ошон өзүнүн укуктарын укук ээлери алып кетет экен. Сооптоо менен. Бу дүйнөдө мисалы акча менен болсо, тиякта сообун алып кетет экен. Акыры барып буда эч нерсеси калбай калат экен. Анан кийин дагы укук ээлери келип, мына мени дагы сөккөн, мени да ушактаган, мага дагы жала жапкан, мени дагы урган, мен да акчам алып бербей койгон, мага дагы зулумдук кылган, мени дагы кордогон деп, алар дагы алып кете берип, анда эчтекеси калбай калса эмнесин алып берет? Тигилердин күнөөсүн буга берет экен. Ушуну адамды муфлис дейт.
Демек туугандар, жакшы иштерди кылайлы, жакшы иштерди кылгандан кийин сактайлы ошо жакшы иштерибизди эсен аман Алланын алдына алып барайлы. Кантип сактайбыз? Укуктарды сактаган менен биргеликте. Тилибизди сактасак, укуктар сакталат Кудай кааласа. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала буну ушул өтө бекем маани берип айткан. Мындай дейт: "Я айюхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал ада." Эй иман келтиргендер, силер кайрымдуулук, садака, жакшы иштерди кылдыңар, ошону эми текке кетирбегиле. Милдет кылып, соопторун жок кылып албагыла. Ыза жеткирип, башка бирөөлөргө акарат кылып, аны төмөн санап, аны кор эсептеп, бирөөгө жардам берип атсаңыз, жок туугандар. Биз жакшы ишти кылайлы, жакшы ишти кылгандан кийин ошонун аркасынан милдет кылбастан жараткан Алла Тааланын айкөлдүүлүгү бол деп Аллага шүгүр кылайлы. Мусулман адам өзү кандай гана улуу иштерди кылбасын, кандай гана Алланын жолунда чоң мээнеттерди кылбасын, ал эч качан өзүнүн кылган ишине менменсибейт экен. Тескерисинче Алла Тааладан кечирим сурап турат экен. Жана туруктуулуктун дуасын кылып турат экен. Ихластуулук сурап турат экен. Кылган ишимдин я Алла акысын өзүң бересин, жана ахиретте бересин, толугу менен бересин деп үмүт кылып турат экен. Бу дүйнөдө кылып иштерине менменсип, кылган иштерине башка боюн көтөрбөйт экен. Мусулман адамдын ушундай улуу сыпаттары бар экен. Акыйкатты тааныган мусулман канчалык чоң иш кылбасын, жана Алланын жолунда канчалык көп мээнет кылбасын, анын акысы амалына сыймыктанып менменсинбейт. Себеби акыйкатта анын амалы да Алланын айкөлдүүлүгүнүн жыйынтыгынан. Алла Тааласыз эч бир жакшы амал мүмкүн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Аллага ант, эгер Алланын айкөлдүгү болбогондо туура жол таппайт элек. Садака да бере албайт элек. Намаз да окуй албайт элек дейт. Ошондуктан келиңиздер туугандар, жакшы иштерди кылайлы, жакшы иштерибизди сактайлы. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.